Орозо бул адамды ички дүнөсүн тазалай турган, арулай турган ай. Орозо бул кечиримдин айы деп айтылат. Эмнеден кечирилет? Инсан ошол мурда өтмүштө кылган күнөөлөрүнөн кечирим ала турган ай. Демек кечирим алышлык үчүн адам баласы ушул орозодо аткарылган, айтылган нерселерге баш ийсе, анда албетте Алла Тааладан чоң кечирим алып, ал бейиштик боло алышына чоң өзүнө бир мүмкүнчүлүк алат да. Эгер эмчек эмзиткен аялдар боло турган болсо, буларга шариятыбыз уруксат берет. Баласы ошол өз алдынча болуп калганга чейин, калгандан кийин орозосун тутуп берсе болот. Ашыкча карып калган кексе аялдар, аталар, апалар боло турган болсо, алар орозонун ордуна фидия төлөп берсе болот. Фидия дегени бул 1 килограмм 600 грамм буудай же буудайдын наркы же бир отурганда адам канча каражатка тойсо, ошончолук каражатты 30 күнгө эсептеп туруп бир колунда жок жарды, жетим, кедей, кембагалдардын коюп берип койсо, бул ошол адамдын атынан орозо болот. Бирок бул эске алыш керек, бул жанан гана ашыкча карып калган, эмдиги жылы айланып келип да кайра орозосун тутуп бергенге алы жетпеген адамдар үчүн. Андан башкалар үчүн телегей тегиз бардыгы орозону бирдей тутушу керек. Ата-бабамыз айтып келет, орозонун топугу бар деп. Эмне үчүн? Бардык адамдар орозо тутканда кошулуп кармасаң, орозону жеңил кармайсың. Кийин өзүң жалгыз кармасаң, анда зеригиштүү болот, ар түрдүү абалдарга туш болосуң. Ошон үчүн мындай тута албай калышың мүмкүн да. Бул 30 күндүк орозо айы ар жыл сайын мындай 10 күндөн алдыга жылып турат да. Жыл айлантып ошондо жылдын бардык мезгилине туура келет. Бул парз орозону мезгилге карабайт. Ай келсе, орозо айы келсе, ошол күндө тутуп бериш керек. Эми парз орозодо 30 күндүк орозодон башка айларда ыктыярдуу орозо деген бар да. Бул мисалы үчүн Шабан айында орозодон бир күн алдын, жана ар жума күн, ар бир айдын башында, ортосунда, Ражаб айында ыктыярдуу орозолор бул качан адам мүмкүнчүлүгүнө жараша тутса боло берет. Бул милдет эмес.